21 бөлүм. Ушул окуялардан кийин мындай болду. Самария падышасы Ахаптын падыша сарайынын жанында Израилде израилдик Наботтун жүзүм зары бар эле. Ахап Наботко жүзүм зарыңды мага бер, ал жерге мен жашылча өстүрөм, анткени ал менин үйүмө жакын. Анын ордуна мен сага андан да жакшы жүзүм зар берем. Эгер кааласаң, канча турса, ошончо күмүш берем деди. Бирок Набот Ахапка ата-бабаларымдын мурасын сага берүүдөн Теңирим мени сактасын деди. Ахап израилдик Наботтун ата-бабаларымдын мурасын сага бербейм деген сөзүнө көңүлү чөгүп, санаага батып, үйүнө келди да төшөгүнө тескери карап жатып алды. Тамак ичкен жок. Анын үстүнө аялы Изебел кирип, эмнеге мынча көңүлүң чөктү? Эмнеге тамак ичпей койдуң деди. Ал ага мындай деди. Израилдик Наботко жүзүм зарымды күмүшкө бер. Кааласаң, анын ордуна башка жүзүм зар берем десем, ал мага жүзүм зарымды сага бербейм деди. Ошондо аялы Изебел ага: сен ушундай кылсаң, Исраилда эмне деген падышачылык болот? Тур, тамак ич, кайгырба, мен сага израилдик Наботтун жүзүм зарын алып берем деди. Анан ал Ахаптын атынан каттарды жазып, аларга анын мөөрүн басты да, ал каттарды Набот менен бир шаарда жашаган аксакалдарга жана атактуу кишилерге жиберди. Ал каттарга мындай деп жазды: орозо жарыя кылып, Наботту элдин алдына отургузгула. Ал эми анын маңдайына жүзү кара 2 кишини отургузгула. Сен Кудайга жана падышага акарат келтирдиң деп аларга жалаа жабышсын. Анан аны алып чыгып, таш бараңгалы өлтүргүлө. Анын шаарында жашаган эркектер, аксакалдар, атактуу кишилер Изебел жиберген каттарда кандай жазылса, ошондой кылышты. Орозо жарыя кылып, Наботту элдин алдына отургузушту. Анан жүзү кара 2 киши чыгып, анын маңдайына отурду. Ал жаман адамдар элдин алдында ага Набот Кудайга жана падышага акарат келтирди деп жалаа жабышты. Ошентип, аны шаардын сыртына алып чыгып, таш бараңгалы өлтүрүштү. Наботту таш бараңгалы өлтүрүшкөнүн Изебелге айттырып жиберишти. Изебел Наботту таш бараңгалы өлтүрүшкөнүн укканда Ахапка: тур, барып израилдик Наботтун күмүшкө бергиси келбеген жүзүм зарын ээле, анткени Набот жок, ал өлдү деди. Ахап Наботтун өлгөнүн укканда ордунан турду да, анын жүзүм зарын ээлеп алганы жөнөдү. Ошондо тиш билик Илияска Теңирден сөз болду: тур, барып Самариядагы Исраил падышасы Ахапка жолук, ал азыр Наботтун жүзүм зарын ээлеп алганы келди. Ага мындай деген: Теңир мындай дейт: өлтүргөнүң аз келгенсип, эми мурасын ээлеп алгың барбы? Дагы мындай де: Теңир мындай дейт: Наботтун канын иттер кайсы жерде жалашса, сенин каныңды да ошол жерде жалашат. Ахап Илияска: душманым, мени таптың деди. Илияс мындай деди: таптым, анткени сен Теңирге жакпаган иштерди кылууга дитиңди бердиң. Теңир мындай дейт: мен сага караан түн түшүрөм, артыңа тукум калтырбай, жер үстүнөн шыпырып таштайм. Ахаптын эркек аттууларынын баарын, камактагыларын да, Исраилда калгандарын да жок кылам. Акарат келтирип, мени каардан каның үчүн, Исраилды күнөөгө батыргандыгың үчүн, Небат уулу Жаробамдын тукумун жана Акиянын уулу Баашанын тукумун кандай кылсам, сенин тукумуңду да ошондой кылам. Теңир Изебел жөнүндө да Израиль дубалынын сыртында Изебелди иттер жейт деди. Шаарда Ахаптын тукумунан ким өлсө, аны иттер жейт. Ал эми талаада кимиси өлсө, аны асман куштары чокуп жейт. Аялы Изебелдин сөзүнө кирип, Теңирге жакпаган иштерди кылган Ахаптай адам мурун болгон эмес. Ал Исраил уулдарынын алдынан Теңир кууп чыккан аморлуктардай болуп, жасалма кудайларды ээрчип, өтө ыплас иштерди кылды. Ахап ушул сөздүн баарын укканда кийимин айырып, зумбал жабынып, орозо кармап, зумбалчан жатып, кайгылуу жүрдү. Ошондо тиш билик Илияска Теңирден сөз болду. Теңир мындай деди: менин алдымда Ахаптын моюн сунганын көрдүңбү? Менин алдымда моюн сунган үчүн мен ага көзү тирүүсүндө караан түн түшүрбөйм. Анын тукумуна баласынын убагында караан түн түшүрөм.